Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен адабий окуу сабагын өтөбүз. Бүгүн жума күн, 15 май. Сабагыбызды баштаар алдында келгиле балдар, бири-бирибизге жылуу сөз айтып, жагымдуу маанай түзүп алалы. Балдар, ден соолугуңар чын, асманыңар ачык, билимиңер терең болсун. Табышмактын жандырмагын табабыз балдар. Узун экен кулагы, узун арткы шыйрагы, абдан коркок жаны бар. Айткылачы, бул кайсы? Азаматсыңар балдар. Демек биздин өтө турган темабыз Баатыр коен жөнүндө жомок окуйбуз. Сабагыбыздын максаты жомокту окуп түшүнүк алабыз. Өз оюбузду эркин айтууга көнүгөбүз. Сүйлөө кебибиз, ой жүгүртүүбүз калыптанат. Жаратылышты сүйүүгө, жан жаныбарларыбызга аяр мамиле жасоого тарбияланабыз. Баатыр коен. Андан-мындан бир аттап коен кайың талды аралап келе жатты. Узун кулактарын делдейтип, шырп эткен дыбышка элеңдей карайт. Бадалдын арасынан чымчык пыр деп учса, так секирип ыргыткан топтой кетет. Ошентип келе жатып, коен каш кулактын ээнине туш келди. Аны көрө коюп, жүрөгү болк этти. Бирок коендо намыс бар эле. Ал башкалардан өзүнүн коркоктугун алынын жетишинче жашырчу. Бул жолу да каш кулакка сыр бербеди. Үнүн токтоо чыгарып, иштер кандай кошуна, дей салды. Кандай болмок эле? Иштер жакшы, деди берки кашкулак. Жумган көзүң ачылбайт, сенин жакшың ошол болсо, жаманың кандай болду экен? Кошуна, деди кашкулак. Мага сын такканды эмне кыласың? Жин тийген немедей тигинден мындан бир көрүнөсүң. Сал токтоорок болсоң болбойбу? Коен кашкулактын сөзүнө териге түштү. Токтоорок деп коесуң, сага окшоп үй күчүк болуп жатканча серүүндөп басканым жакшы эмеспи? Тоо токойду аралап, жер көрүп, ар түргүн айпанаттар менен аңгемелешип, аюу, карышкыр дегендер бар. Карышкыр? Сен качантан бери карышкыр менен таанышып болуп калгансың? Сага окшоп ийинде жатсам кайдан көрөм? Кашабаң менен нечен ирет кабышып, нечен ирет табыштык го. Могул иш ошол кадырлуу досуң кашабагыңдыкы го, деп өөдө караса, эми эле маңдайында турган коен жок. Алда кайда чымын куюн болуп, калың бадалга сүңгүп бараткан экен. Эми балдар сөздүк ишин жүргүзөбүз. Сөздүк дептерлерибизге жаңы сөздөрдү жазабыз. Териге түштү, намыстана түштү. Кашабаң, карышкыр. Сабагыбызды бышыктайбыз балдар. Биринчи суроо: коендун алгачкы абалы кандай сүрөттөлүптүр балдар? Жообу: коендун көзү алаңдап, так секирип, коркуп жатты. Экинчи суроо балдар: коен коркконун билгизбеш үчүн кандай амал ойлонду? Жообу балдар: коендо намыс бар эле, ал коркоктугун жашырчу. Үчүнчү суроо балдар: мактанып аткан коен карышкырдын атын укканда эмне болду? Жообу: коен карышкырдын атын укканда коркуп, чымын куюн болуп, бадалды көздөй чуркады. Үйгө тапшырма балдар. Жомокту көркөм окуп, токой жаныбарлар жөнүндө макал таап, макалды жатка айтып бересиңер. Саламатта калгыла балдар.